Ассаламу алейкум, менин көрүүчүлөрүм, кандайсыздар? Талас областынын тургундары. Талас областы Манас району Үч Коргон айылында туугандар. Сонун сарай сатыкка чыгып атат. Ошону сиздерге азыр чагылдырып көрсөтүп беребиз. Бул жерде сарайы, анан тамы чогуу бүткөн туугандар. Бүт условия, тегерегин бар ушундай пескоблок менен тозулуп бүткөн туугандар. Бул жерде ошо сарайдын орду 30 сотик жер, общий стройка бүткөн жер. Жанындагы ушундо көрүп тургандай да 30 сотик участок сатыкка чыгып атат. Ошондо 60 сотик ушул эки жер сатыкка чыгып атат. Сиздерге дагы толук адресин көрсөтүп берейин. Мекен жайы болсо туугандар, бул жазылып турат. Мамбетов Керим деген көчө экен да туугандар. Эми бул Покровкадан кирип атканда Үч Коргондун башы болуп калат. Бул Үч Коргондон чыкканда Үч Коргондун этеги болуп калат экен да туугандар. Бул жактарда дагы тамдар түшкөн экен, жанына сарайлар бар, МТФ бар экен туугандар. Негизи биз бул жака Покровкадан чыкканда жанагы каналдын жээги менен келдик туугандар. Жидеге кирбей эле каналдын жээктеп келдик. Ошол жол менен келсеңиздер болот. Бул жерлерди да сиздер билсеңиздер керек. Билбей калсаңыздар, телефон номери турат, кожоюндун, ошого байланышып дагы келсеңиздер болот. Видеого ошо лайк басып, комменттер жазып отуруңуздар. Анткени бул узагыраак болот. Бул жерде сарайды да сонун условия менен салган экен, дагы заманбап кылып. Сууларын киргизген экен. Азыр сиздерге кыдырып көрсөтүп берейик. Негизи эң азыр биринчи ушул участокты көрсөтүп берип коеюн, бош жерди. Мына ушул чек ара билинип турат. Этеги талдарга чейин этеги. 30 сотик ушул участок чогуу. Үйдүн жанында эле экен да, жакшы экен. Анан бул жерде көрүп тургандай дагы сыртын ушундай стяжкалап, арыктарында цементтеп өтө сонун кылып койгон экен, условия кылып. Пескоблокту көрүп турганда аябай эле бийик, жакшы эле бийик көтөргөн экен туугандар. Анан дагы ушундай кылып, елка тиге турган кылып даярдап койгон экен бул жерге. Кийин ошо жашылдандырам десеңиздер. Бул жака кире тургандагы эки варата кылып тур, чакан, чоң варата машина менен кире турган, чакан өзүнчө кире турган кылган экен. Сонун кылып. Бул капталында көрсөтүп берип коеюн. Бул жерде өзүнчө дагы бир жол калтырган экен. Ушул кожоюнга караштуу экен бул жагы да. Анткени бул этегине ушул огород жагына өтүп барасыздар, ушундай кылган экен атайын. Ушул жол ушул жакка караштуу туугандар. Эми бисмилла деп кирейик сарайга, корозуна. Киргенде дагы бул жакта кенен экен. Дагы очоккана эмне салсаңыздар да бул жакта кенен место зор экен туугандар. Планымда болгон берде номерден берге чейин навес түшүш керек. Онеге очоккана, барбекю, анан тапчан коем дегем да. Бүт место эмне кааласаң баарын салсаң болот экен бул жерге. Септиктер баары дайын. Үйдүн дубалы пеноблок, үстү пена. Полный. Азыр кожоюн үйдүн ичинде көрсөтүп берет. Азыр ключине кетти. Үйдө кандай салынганда түшүндүрүп берет. Ага чейин сиздерге ушул кенен жерди көрсөтүп турайын. Анан там аркасында дагы бир 5-6 метрлик место бар экен. Артында септик бар экен бул жакта дагы. Мен сарайдын артынан да септик көргөм. Бул жакта 2 септик бар экен да. Кел, микрофон тагып коеюн сага. Биринчи тегереги менен тааныштырайык, анан үйгө этегинде киребиз. Бул жерлерде да кенен место бар экен. Но бийиктиги канча пескоблоктун? 9 катар пескоблок. Аз бийиктигин точносын айта албайм. 2,5 барып калат экен, 2,5 барып калат. Анан мындай элдер келип жашагандачы, семейный. Мына малга аралашпайт экен, жакшы экен. Өзүнчө аралашпайт. Торопсуң да, сонун кылып. Негизи но жер мен машина койгонго навес жасагам. Просто арпа жемганама батпай калып, ушул жерге төгүп койгом арпаны. Убактысынча. Бул жерде өзүнчө да кире турган неме кылган. Бул бияктан мындайынан чыгып келет. Анткени загон жараша, загондо коем, эмне деп коет бул жерди? Бияк мындай туалетке чыкканга. Дальше өзүм заезд кылган экенсиң айтканда. 6 метр заезд. Анан отмостка баары кеткен. Отмостка мына полный кеткен. Жүрөм. Лис эмес, шифрдан кылган экенсиң, Бүт шифр. Бүт өзүң үчүн кылгансың да, неге? Өзүм үчүн жасагам да. Мына малга аралашпай, бул жагын өзүнчө мындай жаап койгон. Огороддун ордуна ушул сарайлар кылып койгонсуң да, демек. Полный сарай кеткен. Мына Сарайларды көрөбүз, анан үйлөргө киребиз. Банязды бар экен. Бисмилла. Бул жагы да тим эле кандай кенен сонун жер. Бери жылкыга клеткалар.
бордоку байлаганга, мындай биелерин камап койгонго. Бул жак ошо жана 3 клетка. жылкыларга экен. Ошол башына кыдырып көрдүк, ошо жылкыларга арналган экен. Койлорго да барбы? Негизи но койдун орду просто быйыл кой албайм деп чөп жыйнап таштагам. О жерге? Негизи бул койдун орду, тиги койдун типлеги. Бул жака кышкы. Аха, кышкысы. Просто мен баягы быйыл нетпейм деп Тойтор жыйнап койбосуң. Ие. Чөп жыйнап. Негизи чөптү кака жыйнай турган место бар эле негизи. Мен негизи планымдан о жерге салам деген сыйнап алам. Сыртына, Аха. Берден келет, малды машинага кирет, өзү түшүрөт. Болду. Кородон чыгып кетсе да мал качып кетпейт да. машина кенен жүрөт. Барадан бар сонуңсу, мындай ача турган. Мындай бар өтө. Ошол жанагы жол менен ушундай келе турган кенен жери бар экен да. Мына но жерге өз сыйнап алсалам деген. Ону сарайдын септиги ичиндеги болгону чыгып кетет. Агып сыйдык. Суюктуктун баары чыгып кеткен да. Ушул жерге чейин да чегара. Ие, ушул жерге чейин чегара. Өтө сонун экен да негизи. Келгендер да кызыгып аткан чыгар бул сарай сонун Кызыгып отур. Анан жарнама кылып көрсөтүп койгон туура болду бир жагынан. Ие. Жана ошо эскен. Кой гана болот экен, сонун экен. Но сарайдын узундугу канча? Сарайдын узундугу 40 метр, турасы 11 метр. Эми ичине киребиз жүргүлө. Бул жарда шашкаланабы кийин? Мен негизи асфальт төшөйм дегем да. Алган киши кылат, Мынакей сарайды көрүп тургандай эле өтө заманбап чек жеген сарай болгон экен. Почти 70 баш жөн эле батат. Үстүнөн ондой прозрачный мен кылган бул абетке чейин. Могу жагын кургатып тастайт астын. Абеттен кийин могу бетин кургатып тастайт. Анакей. Вытяжкалары баары бар. Вытяжкалар чыгып турат, жарыктуу болуп турат экен да, сонун Свет экен. полный бар, ичи жап-жарык. Кенен да экен, жүргөнгө, мал турганга. Мен ону негизи баягындай желмаянга расчет кылгам. Ону башынан кирет, эки четтен бок салды, нары карай чыгып кете турган. Азыр эми элдер желмаяны алып калды, ушу сарай барлар жакшы да. Ошол тиги башынан кирет да мындайынан чыгып кетет турган кылгам да. Бул жактан да чыгып кеткен. Өтө сонун ачып эле го ягын. Жана септик ушул чыгып кеткен да. Ушул менен келет, эки беттен келет да, ушул жерден агып нары кетип калат. Бул акурлары бүт ушу турбалардын баарын даярдап койгон. Бул жакта да кененчтер жүрө бересиздер, чөп салып. Тачка менен жүрө спокойно. Шоп койгон экен эки жагына. Полный шуалган. Шоктор даяр экен. Анан айнектерин салып болот, Айнектерин салып болсо болот, бирок мен өзүм колум тийбеди ал. Сен основной жумуштарын баарын кылып кетип коюпсуң да уже. Основной жумуш баары бүттү да. 90% бүтүп калыптыр да. Бүт токторго чейин кирип, суулар да чыккан, Суу чыккан мына шланга менен спокойно суугар жүрө берет. Малды. Бул жерде суу бар экен. Берде суу бар. Бер өзүн ондой полка коем дегем, ошо челектер баары тура турганчы. Буюрса. А биягым жем гана. Таза, бирок аз болуп тур, жемге. Бүт ылайыкталган экен, жем. Аха. Өтө сонун, сарай түбүнө. Сарай эле жүрө бергиң келет го. Малың болсо. Бер мына не? Көмүр гана, отун гана. Ошондой экен. Бул жер баня экен, Бияк баня. Просто Көрсөтпөй. банянын полкалары эле калган жасалганга. Ооба. Бирок түшүп атат азыр жумушчулар. Кирип көрдүк, кенен баня болуп турду да, жакшы бирок. 3 комната. Ооба. Кенен эшиктер да жакшы экен. Бул жерде анан кафелдеп да неме кылат. Кафе кылса, вот мен просто не кылам. Но үстү эле монолит. Үстүнө эле 390 метр арматура кетти. Монолитке. Бул жагы парилка. Полкасын жасап коюш керек. Болду. Жакшы экен, печка. Катты сыйт. Айнеги бар экен, бутчикасы бул жакта эки жакта тең жакшы экен. Парилкага сонун кылып коюп тур. Бул жер калагандай бүтүрүп алат эми. Алган киши. Кийинки жагы эми үй калды. Бул жак менен тааныштык. Жумушчулар жашай турган 2 комната. И топка ушунун ичинде, Бул өзүнчө. Ошону көрүп койбойбу? Аха. Анткени жумушчулар да алат да дегеле. Сейчас. Азыркы Берден учурда печка, берден печка жагылат.
Тиги чоң тамызсыйт. Тияка тиешеси жок экен, Тиешеси жок эч тияка. кандай. Өтө сонун. Мен бул жумушчуларга да шартын жакшы кылып берип коюштум. Жакшы. Булар жумушчулар го дейм азыр. Аха. Мен аркы үйгө кирейик. Бул ушул жак менен мына үй чоң тамызсыйт да. Ушул жак топко ушул жакта экен. Прожекторлор огородко чейин берет. Полный берет. Полный. Ногу неменичи? Не дедиң фундаментти? Блок. Блок менен, Фундаменттин ичи баары блок. Стена, пена блок. Үстү пена. Бул тепкичиде бул жагы кенен болуптур. Қазір несі щит прибор бар. Жакшы өтө сонун экен. Үстү заливка эмне? Пена заливка го дейм. Пена заливка баары. Жони койду го дейм. Жони деген эмес. Мына отопление полный бүткөн. Айнектин чоңдугу бар, чоң да күнгөй бетке сонун болуптур да. Бер душовой. Душовой экен, бул жак. Бүт слив, сантехника баары бүткөн. Душовой да кенен экен. Бер туалет. Жак туалетти өзүнчө Абден. жакшы кылыптыр негизи. Үйдүн бийиктиги 3 метр. 3 таза метр. бийик койгон. 3 метр бийиктиги. Өтө бийик экен да. Бисмилла кирген да. Бер холл, кухня. Холл кухня болуп аткан. Паройдун баарын даярдап койгон экен. Токтордун баарын даярдап койсуң бул жерлерге. Бүт светтер дайын. Бер зал. Бул жер зал экен. Күнгөй бет. Каласа отурзал да болот, эми өздөрү калаган. Бүт антеннага чейин кирилген да баары интернет кейп. Айнектер жакшы айнектер тагыпсың. Бер просто не да, холда, но жерде гардеробный болот, анан берге балдарга бак стол коем, сабак окуганга бала чака дегем да. Каласа бөлүп коет. Мен берде арка менен бөлөм дегем. Ан бул спальный. Жакшы спальня экен. Эреземде сапатты кымбатынан салгам. Евроз эле калган экен да. Еврос эле калган болду. Үй биягыда спальный. Бияда спальня экен. 2 спальня. 2 спальный. Өтө сонун. Сонун жакшы. Бүт жакшы кылыпсың. Буйруса. Мына комнаталар экен. Тияктын вообще тиешеси жок. Мына пролет чоң болгондон кийин балка ийилбесин деп берден арка жибергөнбүз. Каждый угол колонна. Полный колонна. Каждый уголда. Мындай немелерде. Анын баары колонна. Мисалы арка турган колонна. Биян кийин обшивать этип коет, кирпичтер. Берде обшивать этилет. Жакшы. Анын бияк беттеги дуал вообще мустоит экен, анткени ар жактамы? Ар жагы там да. Өтө сонун экен. Бир терек жок. Полный сасна. Сарайга чейин. Үй, сарай полный. Даже вагонкалардын өзү баары сасна. Сасна жыгачтар негизи өтө сонун да. Муну курт да жебейт, жакшы экен да. Полный сасна. Бүтүн сил немесин баарын даярдап койгон экен. Слив полный дайын. Ветровиктин мындай баарын так койгон экен, чекчейтип. Турбаларды Свет бар. Бул анан эми бул жактан брусчатка кылабы, стяжка кылабы, калаганын кылып. Анан мына чын эле кенен месталар бар экен. Дагы бул жерге арчалар тигип койгонго. Мен өзүм ошо план боюнча он жерге чейин навес салам. Ошо очок гана чоң тапчан коем деген болду бер. Эшиктин алдычы. Анан биягы кийин стяжкалар кете берет. Жакшы, жашаган киши эми буйрса калаганын кылат да. Эми эң негизгиси бул жерде базы. Элдин баары күтүп аткан базы. Баасы бердики 8 миллион. Сом менен, Сом менен. Доллар менен канча болуп аталы? Где-то 92 миң болот. Окончательно 90 миңге берем. Ой, жакшы эле баа экен анда. Жакшы эле баа. Сарай вложение ошондой кеткен берге. Эми бирок мен тартып жүрбөйм рекламаларды. Кээ бирлерде ушу 90 миң сурап атпайбы, 80 миң, 90 миң тамдын өзүнөчү. Анан бул тем более сарайды көрдүңүздөр. Дагы участогу менен ал дагы. Участогу менен дагы жанында 30 соттук участогу менен ошо. Телефон номери экранда. Эгерде ушул базы туура келсе анда байланышып алып калсаңыздар болот экен. Өзү да сонун жерге жайгашкан туугандар. Элден тынч мындай жакшы экен. Бул жерлерге эми асфальттер түшүп келечекте сонун болсо керек. Түшөт асфальт берге. Алла буйрса пландарым таза суу өткөн эшиктин алдында полный. Таза суу өткөн экен буйрса жакшы. Тегере ошо тамдар түшүп атат бул жактарга.
Бер эч кимге мишет бербейт. Соседтер да эчтеке айта албайт. Мына биягың участок, биягыңда канча жер калтыргам? 6 метр калтыргам. И то кирип кетпей калтыргасың дагы. Калтыргам. Эч кимге Документ бар кирген таза. эмесмин. Документ баары таза. Өзүм атымда. Жакшы, буюрса өтө жакшы экен. Туугандарына сарайды көрдүк, үйдү көрдүк, өтө сонун буюрса. Бар даяр экен негизи. Келип эле 10% эле жумуш калган экен бул жерде. Ошону бүтүрүп алып, анан А так сарайлар жумуш иштей берсе болот уже. сарай рабочий уже иштей берсе Рабочий болот. иштей берсе болот. Малдарын алып келип. Жакшы. Талас областы Манас району Үч Коргон айылына кирип аткан жагы бул жак Жийдеден. Бул жак болсо Үч Коргондун этеги болуп калат, асфальт менен киргенде. Көчөнүн аты кандай эле кайталап коелук. Бер Карим Мамбетов көчөсү. Карим Мамбетов көчөсү. Эми Манас районунун тургундары көп эле билсе керек. Билет берди, баары эле билет. Буну салып атканда деле көп адам келип көргөн. Сон негизи. Ошоланда туугандар. Шифрдан кылыпсың жакшы экен. Вообще профнастил колдонгон эмесмин, полный шифр менен. Сарайдыкы да, үйдүкү да. Навестики да полный шифр экен. Полный шифр. Жакшы. Буюрса анда ким алса да ошого буйрусун анда жакшы экен.